Камал Кыдырманович, жана сиз маршруттук лист боюнча айттыңыз. Маршрут передвижение депчи, жаранды аптекага барып, мисалы үйдөн. Ошону кайдан алабыз деп дагы сурап атышты. Биздин иштөө топ ошону иштелип азыр чыгарса, Кудай буюрса эртең ошону баягы типографическим способом ошону бастырып, аны таратабыз, аны көрсөтөбүз. Бизге кичине убакыт керек болуп атат да. Убакыт керек болуп атат. Биз аны сөзсүз элге көрсөтүп туруп таратып коебуз. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да сурап атат, биздин ишибиз кандай болот деп. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мына биз дагы бир нерсени айтып коеюн, биз мамлекеттик кызматкерлерди дагы максималдуу түрдө кыскартып атабыз азыр. Мамлекеттик кызматкерлерди үйүндө иштөөгө шарт түзүүнү биз бүгүн штабтан чечим кылып, ошону биз министрликтерге, мамлекеттик органдардын башчыларына сунуштап атабыз. Бул республиканын бардык жеринде эгерде кайсы бир министрлик же болбосо административдик же болбосо мамлекеттик органдын кызматы бүгүнкү күндө керек болуп ошол иштеп атса, ал жердеги кызматкерлерди максималдуу түрдө кыскартуу, көпчүлүгүн үйүнөн иштей турган, мисалы үчүн кагаз менен иштеген кызматкерлерди баары үйүндө иштесин, маалыматты үйүнө жөнөтөсүңөр, интернет бар, связь болот, андан камсынабаса болот. Үйүнөн иштеп, кагаздарын жөнөтүп, ошондо үйүндө отуруп алып иштей турган шарт көткөргүлө деп атабыз. Бирок мамлекеттик кызматкерлерге айлык маянасы толук кандуу төлөп берилет. Бул кызматкерлердин билесиздер, баардыгы ошо айлыкка жашагандар. Ал эми бизнес чөйрөсү, ишкерлер, анан мынабул өздүк жеке менчик компаниялардын ээлерине биз сунуштап атабыз. Ошол бүгүнкү күндөгү мыйзамга ылайык ушундай вынужденный прогул деп коет, же болбосо атайын бир форс-мажордук ситуация менен ушинтип чыгып аткандан кийин аларга айлык маянасын же болбосо мындай социалдык пакет катарыбы ушундай бир поддержкаларды берип туруусун биз ошо өтүнүп мындай рекомендация катары берип атабыз да. Ошондуктан мамлекеттик анан бүгүнкү күндө ишин жүргүзбөй мына ситуацияга жараша турган мамлекеттик органдар бар, министрликтер бар. Аларды биз толук кандуу мамлекеттик кызматкерлерди үйүнө жөнөтүп, үйүндө иштөөгө сунуштап атабыз. Чечимди ошондой чыгардык, алар үйүндө иштейт. Кызматта ошол мамлекеттик органдын жетекчиси, анан орун басарлары гана болушу мүмкүн, калгандарынын баары үйүндө отуруп иштешет. То есть биз максималдуу түрдө өзүбүз тараптан дагы нагрузканы кээ бирөөнү көбөйтүп, кээ бирөөнү үйүнө жиберип, баягы көчөдө же болбосо баягы бири менен элдердин контакт болушун азайтуу үчүн иштерди бул жагынан да жүргүзүп жатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, эл бунун баарын